Эмки максат Олимпиада оюндарынын байгеси. Мындай дымактуу планы менен Казакстандын тарыхында эркин күрөш боюнча алгачкы дүйнө чемпиону Резабек Айтмухан каналга берген маегинде бөлүштү. Эске сала кетсек, жакында далысы жерге тийбеген балбан Белградда өткөн мелдеште 92 килограмм салмакта дүйнөлүк мелдештин алтын медалын тагынган. Бирок бул тарыхый жеңиш Олимпиада оюндарына катышууга жол бербейт. Анткени бул салмак олимпиадалык мелдештин программасына кирбейт. Белгилей кетсек, Резабек быйыл күрөш боюнча өлкөнүн гана эмес, дүйнөнүн чемпиондорунун да жогорку баасын алган килемдин чебери. Ал Казакстандын жайкы спартакиадасынын жеңүүчүсү болду. Кийин Азия чемпионатында күмүш медаль тагынды. Әлем чемпиону атанган кезде андай дүйнө чемпиону болгондо ал жактагы сезим башкача болот. Бирок мекениме кайткандагы сезимди айтып берүү кыйын. Тарыхый жеңиш, 32 жылда болбогон жеңиш. Кийинки планыбыз олимпиадалык салмакка өтүп, Олимпиада оюндарына жолдомо алуу. Жолдомону алуу оңой эмес. Аны алуу үчүн биринчи кезекте Казакстандын чемпиону болуш керек. Албетте, мен бул мелдешке катышам. Колумдан келгендин баарын жасайм. Биздин кийинки мелдеш Азия чемпионатындагы финалдык беттеш болуп, анда Олимпиада оюндарына жолдомо ойнотулат. Жарысымыз Олимпиада ойындарына жолдама ойнатылатын жарыста Азия чемпионатында ақтық белдесуге шығу керек болады.